Туғандар, ассалаумалейкум. Видеонун башында кыскача айта кетейин туғандар. Эгерде арендага машина издеп жүргөндөр болсо, мо Снежок таксопаркка келип калды мене туғандар. Комфорт плюс экономдор келип калыптыр. Комфорт плюстары 3000ден, экономдор 1800дөн экен туғандар. Эч кандай депозити жок, эч кандай лишний төлөмү жок. Келген күнүңөр биринчи күнү бекер экен туғандар. Балдар без выходных иштейт экен. Любой момент, любой күнү чала бересиңер туғандар. Машина кеңир экен. Кошумчалай кетчү нерсе, эгерде бул жерде машина алып, кокус кудай сактасын авария болуп калсаңар туғандар, бул жерде күнүнө 100 рубльдан типа мындайча айтканда фонду бар экен, акча чогула турган. Эгерде машина менен авария болуп, силер күнөөкөр болуп калсаңар, любой эле машина менен болгону 20 000 акча төлөп туғандар, машина койт кандай акыбалда дытып болсо дагы, ошол чогулган акчадан туғандар силерге жардам болуп, машинени орундай кылса болот экен туғандар. Gördüңүздөр, ар бир таксопарктын өзүнүн условиялары бар туғандар. Келсеңер, жакшылап сурап сүрүштүрүп, анан толук маалымат алып, машинени алсаңыздар туғандар. Комментарийлерде көп окуп калам, депозитин бербейт экен, андай мындай экен деп. Бул 100 рубль как фонд катары экен туғандар, кайтарылып берилбейт экен. Ошондо экономдор 1900дөн, комфорт плюстар 3100дөн болуп калат экен туғандар. Кыскасы, эгерде Мерседеске 1,5 чекесине чийип же уруп кете турган болсо, мынтип калат экен. Көрдүңүздөр, по кругу азыр чыгып, бесире машинени карагычы. 1-2 күндөн бери машинени меглеле келем да. Нерден? Жемо дарак-сарактан бир нерсе түшкөнбү үстүнө? Бир жарым палас менен коляскасы менен өтүп кетип бир жерин чийип алганбы. Мына жерге бир нерсе шып алып өткөндөй бир жарым сүйкөнү өткөн окшойт чагым. Вроде буго бар эле эмне ал жерлери. Апарып азыр, вроде эч нерсе көрүнбөйт, апарып жудурайынчы аз да бир сире. Анан көрөбүз да бир сире жудуруп машинени. 2-3 күндөн бери ишке чыга эле келем. Азыр апарып жудуруп тазалатып, анан кийин көрөлүчү бир сире. Вроде нетти басып коелу. Вроде ничего не нашли. Вроде тегерекчетин карадым. Эч нерсе жок экен. Чагымда ошо дарактан бир нерсе үзүлүп түшкөндө ошентип повреждение деп чыгып калган окшойт чагымда. Ошонусу жакшы экен. Так, туганда биринчи патчинди таштадым. 25 мүнөттө. 1234 рубль болду. Так, бир нерсени айта кетейин тугандар. Бул комфорт плюста бизнесте иштегендер сөздү эсиңерге сактап калсаңар, тайный покупатель чыкканда тугандар, обязательно телефону колунда болот дагы. Лобочки лобочек. И сөзсүз түрдө тайный покупатель ремен тагат тугандар. Ошону эсиңерге түйүп койгула. Ремен такканда өтө мындай осторожно жанагынтип тартибин сактап неме кыла бергиле. Услугаңарды көрсөтө бергиле, мындайча айтканда жеткире бергиле. А то неме болуп калышы мүмкүн да, жанагынтип адресин сурабай коюп, же бир нерсе не болуп калып, ошондо низкий оценка алып калышыңар толук мүмкүн тугандар, ошондой. Так, экинчи адреске алып келдим. 1 saat 9 мүнөт дегенде. Адресini almashtırıp ölçüle счетчик менен эсептеди, канча болот экен? 1 saatda 2641 рубль эсептеп коюптур. Екінші фотоконтроль машины прошло успешно.
Спасибо. 2 заказ менен 2,5 миң туруптум. Нормально болуп калды пачиндер буюрса. Айтмакчы. Тишин кыйшык, бирок азыр тишиң мындай деп аттаган эле го. Короче, тиштерими полностью тазалатып, буюрса стоматологко барып, полностью жасатып атам. Имплант коёт, бияка брекет коёт. Кыскасы по полной программе болуп да бул жага. Тиштерди таза кылып тазалап, могу жанагындай кылык тиштердин ордун толтуруп, кыскасы сопсонун кылат да. Бүгүн кыйла тазалап, жылтыратып, полировкалап, химчискалап койду. Калгандагы дальше көрсөтөм, буюрса. Брекетти сразу эле койбойт экен, ошо дарылап, тазалап, химчискалап, пылесостоп, бар жогунчу анан кийин брекетти кийгизет экен. Брекетти деле ар кандай бар экен, көрөбүз. Орустарга эле кылдырып атам, үйдүн астында биринчи этажда бар эле, түшүп чыгып элечи. Сен башка жакка барып өчүт күтүп, пробкада калып жүрбөстөн үйдүн жанында эле кирип чыгып жасатып алайын деп атам. Аяк биягы билбейм эми канча кетет. Брекет коюп, бияка бир имплант кое турган болсо 100 миң ашып кетет го деп атам. Эми 100 миңди сразу бербейсиң, биягын жасатасың, ошентип 10 миң, 15 миң кылып атып бөлүп, бирок действительно четкий кылып, тазалап, сонун кылып, аппак кылып сонун кылып коет экен. Ошондой. Реклама эмес, чисто эле мындай эле жөнүн айтып атам. Жанагы тиштен бүгүн, короче, тазалап, антиминтип беришиле 5700 болду. Полностью бир сыра тазалап, пескастрой менен үйлөтүп, бир сыра полировкалап беришик, кыскасы 5700 болду. Эми жанагы ден соолуктан аябай жакшы жерлерге барып, жакшы кылдыра бериш керек. Бул тишти бир караткандан кийин ошо ойлом дагы 15-20 жыл жүрөсүн да. Ошондой. Анан кийин могу кичинекей будайдай болгон тиштерим жанагы тип сүйлөсөм эле неме болуп кетип атты эле. Пысы деп эле сүйлөсөм, короче, тилим чыгып кетип эле, короче, неприятный болуп атат да. 11 километр ар жактан. 11 километр ар жактан заказ берилет. Ошого могу астына кичинекей тиштерди дагы полностью толтуруп, нормально кылып алсам, а то сүйлөгөндө дагы ошо мешайт берет экен, нормально сүйлөй албайчы. Иштен азыр воздух чыгып кетип, тилең чыгып кетип элечи. Ошондой буюрса көрсөтөм до конца кандай болот, кандай кылат ушундай турганда. Кеттик ата, саат 4 болуп калды. 2 заказ менен буюрса 2,5 миң болду. Бүгүн воскресенье күнгө. Кудай жалгап Шереметовага заказ түшүп калды го. Чиркин канча терминал сыга дейт. 43 километр 49 мүнөт еще по платной дороге дейт. Шуулдаган бойдон жетип барат окшойм азыр. Короче, канча заказ кылып койдум. Так, 5,5 миңге иштеп коюпмун. 6 заказ. 6 заказ 5,5 миң болду, короче. Азыр onu Şeremetova алып барсак 7 болот окшойт деп атам. 3 мүнөт калды, келип калдым. Центрде жүрөм, как центрде. По карте у нас.
рубль болуптур. Сонун погода болуп аткой. Погода мощный. 2072 рубль. Так. 7 заказ 6700 рубль болуптур. Saat 7:30 болуптур эми. Корого ара кылайын. Жолду жана путумду чечип отуруп турайын деп, машинада путумду чечсем туфилим жыртылбаса аркасы шарманда. Мен жүргөн Мерседес жыртык туфилде жүрөсүн деп айтат эм көргөндөр. Кокуй. Бизнес аз эле экен, бирок эконом, комфорт плюс көп экен. Машина өтө көп экен бирок. Ничего, аз бизнеске канча мүнөт берет азыр? Көп болсо 15 мүнөттө кетем да. Машина аз эле экен бизнеске. Кирип токтобой атып заказ берип турат го. Чиркин Заревой проезд дейт. Бул каякта бул экен? Бул О, метро Бабушкинская жакта турбайбы? 42 мүнөт дейт, нормальный. Аэропорттон аяка да 1-2 миңге барсам. Му аэропортто комфорт плюс деп, неде Яндекс.Го деп, моларды неге башка кылып, неде ограждение кылып койгон, мен ушуну такыр түшүнбөдүм да. Билгендер болсо жанагы комментарийге неме кылып койсоңарбы? Жазып отметка калтырып. Ушуга вообще түшүнбөдүм. Буларды бул жерге алып келип отдельно кармап калганбы комфорт плюстарды эмне да? Отдельно бир короо кылып берген окшойт барга. Чиркин пробка башталып кетти, мен жетейин дегенде. Академики Виноградова 1, да? Хорошо. Подстаканники? Сейчас я вам включу свет. Все, я вообще невозможно просто. Кто их придумал? Какие-то эти нехорошие люди. Компания Мерседес. Музыка будете слушать? Радио? Ну, хотите что-нибудь там спокойно. Да, я вот в такси. Мына эми көрүнбөстөн ай нурлары, айыл ичин кечки туман каптадыбы. Көрүп турам жалгыздыктын ары жагын, жалган дүйнө мага жазган азаптары. Эске түшсө өткөн күндөгү махабат, жүрөк ооруйт, сыздайт каттуу алкагыла. Кечирип кой мени жаным, эй ардагы.
Bilen bir gün başka sağa jolugary. Geçki tuman Mahabbatten bari jalgan. Geçki tuman Kaldırdın o yüreğimde jalan arman. İşte ulan talık ettik. Так, мынакей туугандар, шуулдап окелерди ташып үйгө да жетип келип калдым. 12 заказ кылдым, 11.435 рубль болуптур. Комиссия сервисе дейт 6.000 рубль болуптур. Saat канчада баштадым биринчи заказды? Saat 2'de баштаган экенмин, saat 12 болду. 10 saatта 11.435 рубль таза иштепмин. Комиссиядан сырткары. Комиссия 6.000 рубль берипмин. 1000 рубльдук солярка койдум эле. Смело жетти. Азыр үйгө келип дагы 1000 рубльдук коюп койдум. Эртеңки керек болуп калбасын деп. 10 saatта нормально эле иш болду. Дагы иштесем болот эле. Эртеңкиге пландар бар, иштер бар. Дагы стоматолог барыш керек, нар жак бер жак кылыш керек туугандар. Ошондой буйруса иш кичине кыймылдап калыптыр. Бирок все равно Яндекстин комиссиясы очоюп 6.000 деген не деген акча? Ёлки, 6.000 аренда бер, 6.000 комиссия бер. Ёлки зелёный. Но ничего. Зато биягы деле Кудайга шүгүр. 11,5 миң ким эле таап атыптыр күнүнө. Туурабы туугандар? Ошондой. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Канча километр жүргөнүн көрсөтпөптүр бүгүнчү. Hiç kança деле kilometr жүргөдүм. Бүгүн жакшы крупный заказдар болду. Канча? 1,5 миң, 700, 800, 1700. Кыскасы нормальный бодрый заказдар болду. Айтчы эле бу жерде азыр Яндекс тазасын көрсөтүп калыптыр могул жердечи. Мен айтып коем, мындай заказдарды кылып атам. 2000, 2300 сомдук заказдарды кылып атам. Азыр бул жерде только тазасын көрсөтүп калыптыр. Мынакей. Тазасын көрсөтүп калыптыр. 1700 сомдук заказ экен, 600 сом комиссия алып, 1400 калган экен туугандар. Ошо приложение обновление болуп эле ошондой болуп калды. Ошондой туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса, эндики видеодо көрүшөбүз.